Эми жарым-жартылай кыргызча сүйлөө деген бир оору пайда болду бизде. Бул Советтер Союзунун учурунда орусташтыруу күпүлдөп жүрүп аткан кезде болсо мен түшүнөт элем. Байкуш кыргыздарды кыйнап атат деп. Ал токтогонуна 35 жыл болгондон кийин дөйдүрөп баштадыктар. Мен ушуга акылым жетпейт да такыр. Азыр мына жана тез кабардын балдарын мен дайыма айтып келатам. Бир баласы айтып атат. Мынагу Медерова көчөсү менен келсеңер, Юнусалиева көчөсүнөн өткөндөн кийин мынагу дом турат дейт. Дом. Эми ушунун баарынын кыргызчасы бар. Медеров көчөсү деп айтылат, Медерова эмес. Медеров көчөсү менен Жунусалиев көчөсүнүн кесилишинен өткөндө мына үйгө келесиңер десе түшүнүктүү да. Жок, антпейт. Ушул домго келесиңер, домдун тетиги 2-нчи подъездинен 4-нчи этажга чыксаңар дейт. Мына биз ала турган квартиранын хозяйыны күтүп турат дейт. Анан ага барат. Салам алейкум деп. Анан бронирование ишик коюлган турбайбы? Мына кире берген жерди силер прихожка дейсиңер дейт, биз тамбур дейбиз дейт. Эми кыргыз жигит сүйлөп атат. Прихожкасы тамбур, кыргыз качан тамбур дечилер кире берген жер. Далис дейби? Кире берген жерде. Астана дегени бар, башкасы бар. Анан андан ары жөнөйт. Мына кухня турбайбы дейт. Мунусу болсо тиги турбайбы, бул турбайбы. Бирөөм бир кыргызча айтпайт да. Бир жолу мен кармап алып айттым, бу потолок дегенди кыргыздар шып дейт. Башкасында кыргызчалары бар. Мен жазып берейин силерге, ошону колдонбойсуңарбы? Анткени силерди миллиондогон киши көрүп атат дагы, силерди көрүп аткан блогер болом деген, силерге окшоп далдалчы болом дегенин баары силерден үйрөнүп атпайбы сөздү? Анан дом деген не күчөп кетти азыр. Мына телефондон сүйлөшүп атат. Домдосуңбу же каяктасың дейт. Бул кирип кетти турмушка. Ошондой чалабыла орусча, чалабыла кыргызча сүйлөгөн балдар. Эми алар кыргыз мектепти бүткөн, баарынан азабы. Орус мектепти бүтсө да бир жонго, кыргыз мектепти бүтүп андан бетер мен акылым жетпеген бир нерсе бар. Мына Аксай Арпа деген ат башынын ар жагында жайлоо бар. А жерде орус эмес, деле кыргыздан башка эч ким жок. Ошол жердеги чабан менен сүйлөшсөң, ада бир 30% орусча сүйлөйт экен. Эмнеге мынчалык таасир болуп атат? Бул журналисттер ушул маселени көтөрсөңөр, эфирде талкуу кылсаңар, эмнеге биз ушинтип дөйдүрөп калдык деген суроо менен чыксаңар жакшы болор эле.